Мен балам чөкпөйт деп ойлогон, мен балам суга сүзгөндү билет деп ойлогон. Бирок азыркы күндө канжыда отурат алар. Себеби азыркы учурда курулуш монтаждоо иштери жүрүп, ар кандай оор техникалар бул жерде иштеп атат. Бул жарандарыбыздын өмүрүнө кооптуу. Соц тармактарда Ак Бура дарыясынын жээгин жарнамалаган видеолор байма-бай чыгып жатат. Бирок мында суроо пайда болот. Бул жерде сууга түшүү канчалык деңгээлде коопсуз? Тийиштүү органдардан жооп алдык. Учурда дарыянын жээгинде курулуш иштери жүрүп жаткандыктан курулуш материалдары жана кооптуу нерселер суудан чыгып калуу коркунучу бар экенин Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги маалымдады. Азыркы учурда бул пляждын эч кандай официалдуу түрдө ачылышы боло элек. Себеби курулуш монтаждоо иштери аягына чыга элек. Тескерисинче биз бул жерде жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бул жерде Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен дагы атайын адамдар келип түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндүгүнө карабастан жарандардын келип сууга түшкөндөрү байкалып атат. Өзүңүздөр көргөндөй бул жерде атайын тосуучу белгилер, эскертүүчү белгилер илинип тургандыгына карабастан бул жерде жарандар ушу күндүн ысыгынан ушу сууга түшкөн учурлар катталып атат. Бул жерде негизи башында долбоорго бир аз өзгөртүү киргизип, шаар жетекчилиги тарабынан жарандар үчүн бир ушундай жакшы шарттарды түзүп берсек деген сунуштун негизинде ошого окшогон ушул участогубуз кандай пляжга жакындаштырып жасалган. Бирок азыркы учурда эч кандай пляж деген статус алына элек. Себеби ошол атайын тиешелүү службалардан уруксат алып, ошонун негизинде гана анан аягында бир жыйынтыкка келмекпиз. Эгер эсли тиешелүү кызматтар эч кандай уруксат бербеген болсо, бул жерди тосуп сууга түшүү үчүн атайындай запрещающий знактар сөзсүз түрдө орнотулат. Жарандарыбызды башка альтернативалык эс алуучу жайларды табуусун сунуштайт элек. Себеби азыркы учурда курулуш монтаждоо иштери жүрүп, ар кандай оор техникалар бул жерде иштеп атат. Бул жарандарыбыздын өмүрүнө кооптуу. Негизи аккан суу кооптуу болуп эсептелет. Бунун себеби дегенде көлөмү көбөйүп азайып турат. Аны биздин жарандарыбыз байкабай сууга агып кетиши да коркунучу бар. Сууга түшүүнүн эрежелери бизде мына Ак Бура суунун астында эч ким билбейт эмне бар экенин, таш барбы, арматура барбы. Бу жерде көп эле оңдоо түзөө иштер жүргүзүлгөн. Аны баарыбыз да биле бербейбиз суунун астында эмне бар экенин. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн балдарыңыздын коопсуздугун караңыздар. Быйылкы жылы мына 6 ай аралыгында эле бизде 6 сууга чөгүү катталды. Мына биздин Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен эле катталган, ал биздин куткарчылар чыгып жана сөөгүп таап бергендери 6 болду. Негизинен жалпы алганда андан көп. Ошол ата-энелер дагы убагында ойлошкон. Мен балам чөкпөйт деп ойлогон, мен балам сууга сүзгөндү билет деп ойлогон. Бирок азыркы күндө канжыда отурат алар. Азыркы учурда суунун көлөмү көбөйүп азайып атат. Куткарчы суу жок, куткарчы жилеттер жок, баллондор жок. Бул жерде кароосуз эле жуунуп жатышат, эс алып жатышат. Жаш балдар жүрөт кароосуз. Алардын коопсуздугуна эртеңки күнү ким жооп берет? Азыркы күндө белгисиз. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин айтымында Ак Бура дарыясынын шаар ичи өткөн бөлүгүнүн эч бир жеринде сууга түшүүгө уруксат жок.